Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Курсан Асановдун баш коргоо чарасы кече 16 сентябрда 1 май райондук сотунда каралып, ал 14 ноябрга чейин камакта калтырылган. Жактоочу Икрамидин Айткулов Курсан Асановду номер 50 абакка камоо чечими боюнча Бишкек шаардык сотуна кайрылаарын билдирди. Курсан Асановдун баш коргоо чарасы каралган соң аны номер 50 абакка камакка алынышы боюнча мен Бишкек шаардык сотуна арыз менен кайрылам. Номер 50 абакка өтө оор кылмыш жасаган кылмышкерлер кармалат. Ал жерде адам өлтүргөнү, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү бар дегендей. Асановду ал жакка алып барганы бул мыйзамсыз. Алардын мындай чечими Асановду коркутуу, үркүтүү дегенди түшүндүрөт, деп билдирди Айткулов. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев Кумтөргенин иштетүүдөгү коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Бул тууралуу 16 сентябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматында Оторбаев премьер-министр болуп турганда мыйзам талаптарын бузуп, Кумтөр Gold Company чет элдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн мындан ары жок кылууга макулдук берген деп жазылган. Мурдагы премьер бүгүн кармалганы, анын бөгөт чарасы 48 саат ичинде аныкталаары айтылды. Кыргыз өкмөтүн 2014-2015 жылдары жетектеген Оторбаевдин жакындары жана адвокаттарынан эч кандай комментарий боло элек